улуттук сыймык жөнүндө көп эле айтылып жатат. Ал эми ошонун өзөгүн түзүп турган ири маселелердин бири улуттук нускалар болуп эсептелет. Анткени улуттук нускалар өзүнүн турган турушу менен насааттардан дагы башка тарбиялык каражаттын баардыгынан айырмаланат. Бир укканда ошол баланынбы, чоңдунбу көкүрөгүндө, жүрөгүндө калат. Бул мисалы жолу эгер насаат менен салыштырсак, насаат бала кичекейинен чоңойгонго чейин жолу сулуулар кичүүлөргө ар дайым айтып келген дагы, бирок тиинт, минт, акыл айтуу түрүндө болот дагы көбүнчө насаатты кээде акыл айтуу жеме катарда түшүнөт да. Демек азыр аны баардыгы тең эле насаат айтуу, акыл айтуу колдонулат. Буларга салыштырганда нуска деген өзү ошол үлгү жашоонун мындай жүрөгүндө калган, бир ошол учурда гумандуу, ошол учурда демократиялуу, демек буйрук кылбаган, чечимди баланын өзү чыгарган нерсе болуп эсептелет. Мисалы үчүн бул өзү жүздөгөн нускаларды мисал келтирсе болор эле. Мен ошонун бирөөнү эле мисал келтирейин. Талас өрөөнүн этегинде, азыркы Манас районунун аймагында, чөлкөмүндө илгери ушул казак менен кыргыздар жер талашкан экен. Аны ошол жер талашканда күнүгө эле казактын мыктылары менен кыргыз мыктылары келип чогулуп, баягы талаш маселесин ортого салат, бирок чечилбейт. Ошондо бир чабан дейт. Мал баккан эле чабан. Баягы сыртынан байкап жүрөткөн, анан кыргыздын мыктысына, жакшысына жолуп, "Эй, баягыларың келгенде жер талашта мени эле чакырып койлочу. Мен бир эле сөз айтам, анан кетем" деген экен. Айткандай эле бир күнү баягы дагы жер талаш боюнча бул ошол жерди казактар биздики десе, кыргыздар биздики дейт. Дагы ошентип жыйын болуп калды дейт. Анан баягы кыргыздын мыктысы баягы чакырайынчы деп анан койчуман да чакырат экен. Анан ошондо келип колуна бир тал чыбык, бир эки сөөм ушундай эле чыбыкты алып алыптыр дейт. Анан кайрылып баягы эки жактын мыктылар тең отурат. Муну чыбык дейт. Муну бутак кичекей. Мына ушу силер талашып аткан жерге ушул бутакты сайсам, бул кийин дарак өсүп чыгат. Дарактын өзөгү дагы, бутагы да кыргыз, жалбырагы казак. Болду, анан ошол айтылган сөздү беркилер талкуулап отурушуп, анан кой, бул кыргыздын жери экен деп, анан берип кеткен экен да. Демек, нуска деген өзү ошол жанагы кишинин айтканы, жанагы бутак менен эле көрсөтүп, бу жерде ошол маселе да коюп жатат. Суроо маселе да анан чечилип атат. Жыйынтыгын адамдар өзү угуп, анан жана нускадан жыйынтык чыгарса, демек ушу сыяктуу нуска ар бир айылда, ар бир жерде айтылат. Булар бир укканда көрдүңбү азыр? Эсте калат.